Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жыйынчуроев ант берди. Белгилей кетсек, Мирлан Жыйынчуроев депутат Кубанычбек Кангантиевдин ордуна Жогорку Кеңештин депутаты болуп келди. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыга коргоого ант берем. Рахмат. Мындан сырткары Дастан Бекешев демилгелеген таштанды таштагандарга карата жоопкерчиликти күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык белгиленбеген жерлерге таштандыларды таштагандарга айыппул салуу менен бирге таштанды таштоо учуру кайталанса коомдук жумушка тартуу сунушталууда. Азыр өзүңүздөр билгендей, бирөө таштандууларды ыргытса, ошого айыппул салынат. 5,5 миң сом. Бирок чынында кээ бир учурда бул жардам бербейт экен. Ошон үчүн мен коомдук иштерди дагы сунуштап жатам. Мисалы бирөө таштандууларды ыргытса, аны не только штрафты салыш керек. Керек болсо, аны даже иштеш керек. Башкаларга дагы бул тарбия катары, сабак катары болуп калат. Элвира Сурабалдиева жарандарга айыппул салгандан мурда аларга шарт түзүп берүү керектигин белгиледи. Эл өкүлү Бишкек шаарын мисал келтирип, таштанды ташуудагы кыйынчылыктарга токтолду. Анан ушундай шарттарда деген үйүнүн маңдайында же үйүнүн сыртында мусор болуп калса, билесиңер да, бөрк ал десе баш алган учурлар болуп кетпейби? Анан элибизди такыр кыйнап салбайбызбы? Негизинен сиз мени түшүнөт болуш керексиз, мен жалпысынан штрафтарга каршы чыгамын да. Мындан сырткары эл өкүлдөрү коомдук жумушка тартуу иштери чабал жүрүп жатканын айтып, анын көзөмөл жагына кызыгышты. Ошону менен катар таштандыларды таштоочу жайларда видео көзөмөл орнотуу, көзөмөлдү күчөтүү сунушталды. Себеби мындай көбүнчө эле тазалыктын кызматкерлери же башка бир кызматта иштегендер эле коомдук иштерди аткарып жүрөт. Мамлекеттик кызматтар барат, мектептер чыгат, дагы башкалар чыгат. Бирок ушул тартип бузгандардын коомдук жумушта бири иштеп атканын көрө элекмин да. Ошол себептен ушундай тажрыйба барбы, бар болсо анын аткаруу жолдорун кантип көзөмөлдөп атасыздар? Дагы эле ошол МТУнун кызматкерлери артынан жүрөбү же милиция кызматкерлери алардын артында жүрөбү деген суроо да. Токтобой Абасын, эң сонун суроо чынында азыр жакшы көзөмөлдө жок. Ачык эле сөз. Биз как раз электрондук мониторинг боюнча пробация менен сүйлөштүк. Алар айтып атышат, азыр электрондук технологиялар бар. Биз алардагы ошол башка өлкөлөрдөн тажрыйбаны көрүштү. Ошон үчүн электрондук мониторинг коомдук иштерди аткарганда ошону киргизебиз деп алардагы айткан. Жаңы өзгөртүлүп жаткан мыйзам долбооруна ылайык, эгерде жаран белгиленбеген жайга таштанды таштаса, 5500 сом айыпка жыгылат. Эгер бул учур кайталанса, сотко берилип, 20 саатка чейин коомдук жумушка тартылмакчы. Бирок бул мыйзам долбоору ансыз да жумушу көп соттордун ишин көбөйтүп, жүктөмүн ашырары айтылды. Потому что соттордо азыркы маалда аябай иштер көп болуп. Тура. Макул. Азыр ушу соттун өкүлүнөн да сурайын дедим эле да. Силер кандай, силер өзүңүздөр бериптирсиңер, биз замечание жок. Оюңуздар кандай? Барбы бияқта? Саламатсыздарбы? Улукбек Камчабекович, бул боюнча биз жогорку сот корутунду берген. Эч кандай сунуш пикир жок деп берген. Бирок себеби бияқта Дастан Талабаевичтин мыйзам долбоорунда коомдук иштер санкциясында көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу коомдук иштерди соттор аркылуу эле дайындалат да. Бирок сиз айткандай азыркы жагдай боюнча соттордо жүктөм өзү көп. Бул коомдук иштерди сотторго жүктөсөк, бул берене боюнча дагы жүктөм нагрузка дагы көбөйөт. Ошол себептен мен сиз айткан сунушуңузду туура деп эсептейм. Депутат Дастан Жумабеков коомдук жумушка тартуу жакшы эффект бербесин айтып, айып пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштады. Мындан сырткары жарандарды коомдук жумушка тартуу тартибине кызыкты. Мен ойлойт элем, Дастан Талабаевич, бул эми коомдук жумушка тартуу биринчи эскертүү берип, анан экинчисинде дагы тартуу деген бир аз кыйын болуп калат. Андан көрө штрафтарды көбөйтүш керек. Эгерде ушундай коомдук мындай эми жагдайга мындай бир терс маани иш жасаса, аларды штраф менен карабайсызбы? 114-үнчү беренде и так эле бар, предупреждение деген бар. Эскертип, анан кийин эскертүү бар. Жаза менен эле жыйынтыкташ керек го деп ойлойм да, Дастан Талабаевич. Эми ал коомдук жумушка тартуу деген бул өтө кыйын маселе болуп кетет. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин биринчи окуусунда колдоо тапты. Макул 69, каршы жок, баары 69, катталды 86, мыйзам долбоору кабыл алынды. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.